Кыргызстанда акыркы күндөрү ири кадрлык өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Бул кадамдар эң оболу мамлекеттин бүтүндүгүн сактоого, улуттук кызыкчылыкты коргоого багытталганын өлкө жетекчилиги белгиледи. Албетте мындай өзгөрүүлөр коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратышы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок айрым топтор адаттагыдай эле жагдайды өз кызыкчылыгына пайдаланууга аракет кылып жатканы байкалууда. Алардын бири Лейла Саралаева УКМК төрагасынын кызматтан алынышын саясатташтырып пост жазууларын күчөттү. Ойбай, эмне болуп жатат? Ташиев кызматтан алынды. Бул жаңылыкты көптөр күткөн. Эми экөөнүн тандеми эмне болду? Бул атайын жазалган амалбы же чыныгы атаандаштыкпы? Экөөнүн кимиси көбүрөөк бийликке жана ресурска ээ, кимисинде күчтүү компромат бар. Чоң саясий чыр-чатактын алдында тургандай сезилип жатат. Бул постунда Лейла Саралаева абалды билип-билбей эле эки таасирдүү адамдын ортосуна жашыруун күрөш болушу мүмкүн деп божомолдоп, чоң саясий жаңжал чыгышы ыктымал деген өңүттө коомдогу абалды дүрбөтүү аракетин көргөн. Максатына жетүү үчүн Лейла Саралаева Камчыбек Ташиевден интервью алганга, катылган сырларды да угууга даяр экенин билдирген. Кыстыра кетели. Ал Кыргызстандан качып Грузияны бир нече жылдан бери башпаанек кылууда. Бул постунда Лейла Саралаева сындап, шылдыңдаган багытта жазылганы айдан ачык эле байкалууда. Постто Камчыбек Ташиев өлкөгө кайтып келбейт, репрессия күчөйт деген маанини коомго таңулаган. Белгилей кетсек, бүгүн Камчыбек Ташиев Германиядагы дарылануусунан соң Кыргызстанга кайтып келди. Бул постто Лейла Саралаева Камчыбек Ташиевке өзүн күйгөн адам катары көрсөткүсү келген. Убагында аны колдоп жүргөн генералдар менен ардагерлердин унчукпай калышын сындаган. Ачындыгында бул генералдар Лейла Саралаевага окшоп ушак айыңдарды айтпайт, кырдаалды саясатташтырышпайт. Болгону президент Садыр Жапаровдун буйругуна баш ийип, мыйзамды сыйлашат. Камчыбек Ташиев дагы кайрылуу жасап, өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болуш үчүн эч ким, эч кандай мыйзамсыз иштерге барбашы керек деген эле. Чырагына май тамгандардын арасында Болот Темиров да бар. Ал дагы учурдагы абалдан пайдаланып батыштагы кураторлорунун тапшырмасын так, кынтыксыз аткарып жатат десек жаңылышпайбыз. Болот Темиров адатынча маалыматтык манипуляция менен алектенди. Камчыбек Ташиев кызматтан алынды деген күнү дароо социалдык тармактарга видео жүктөп, облустардан спецназдар келип жатат деген маалымат тараткан. Бул кабарды ким айтты, кайдан алганы тууралуу булагын көрсөткөн эмес. Бул маалымат жалган экенин ИИМ кабарлап, чындыгында ички иштер органдарынын кызматкерлери пландалган окуудан келе жатканы айтылган. Ал ортодо Камчыбек Ташиев Кыргызстанга кайтып келет деген маалыматты уккан соң кайрадан жалган маалыматтарды тарата баштады. Попкорн даярдагыла. Камчыбек Ташиев жолго чыкты деп картаны көрсөтүп элдин башын айланта баштады. Бирок бул маалымат дагы жалган. Анткени Болот Темиров айткандай Ташиев уча турган самолету жеке эмес, катардагы каттама экени белгилүү болду. Ал эми Болот Темиров ишенип, картадан көз албай карап жаткан радар тетири көрсөттүбү айтор Кыргызстанга конгон жок. Минтип жалган маалыматты таратып, эки жакты кайраштыруу Болот Темиров менен Лейла Саралаевага окшогондорго эмне керек дешиңиз мүмкүн. Булардын тилектери бир: өлкөдө стабилдүүлүк бузулуп, баш аламандык болуп, Кыргызстан өлкө катары жок болуусу.